Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түркияда өлтүрүлгөн Айыркен Саймаитинин өлтүрүлүшүн иликтеген депутаттык комиссиянын отурумунда кылмыш иши боюнча жаңы маалыматтар ачыкталууда. Депутаттар тарабынан шайлоодогу күрөөнүн өлчөмү талашка түштү. Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги Сох Риштан жолун ачуу тууралуу маселени талкуулай элек. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Кытай жараны Айыркен Саймаитиге байланыштуу Түркияга 2 тергөө тапшырмасын жөнөткөн. Аны өлтүрүү жагдайы тууралуу түрк тарап азырынча расмий маалымат бере элек. Бул тууралуу бүгүн Саймаитинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын жыйынында ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Сыргак Айткурманов билдирди. Ички иштер министрлигинин өкүлү Кыргызстанда Манас аэропортунун жанында таксисттин өлүмүнүн Саймаитиге байланышы жок экендиги аныкталгандыгын айтты. Түркияга биз тергөөнү кызыктырган 5-6 маселе койгонбуз. Саймаитинин өлгөндүгү тууралуу маалымат берилди. Ал эми аны ким, кандай жагдайда өлтүргөнү, буйрукту ким бергени тууралуу толук материал берилген жок. 2005 жылы кол коюлган кызматташтык тууралуу келишимге ылайык алар маалымат бербегенинин себебин түшүндүрүшү керек болчу. Бирок ушунча убакыт өттү, түшүндүрүшкөн жок. Ошондой эле аларда мамлекеттик кызыкчылык туудурган маселе боюнча бизге маалымат бербей коюуга укугу бар экен деп жооп берди Ички иштер министрлигинин өкүлү. Жогорку кеңеш Уйгур улутундагы Кытай ишкери Айыркен Саймаити ишин иликтөө боюнча 2019 жылдын 21 ноябрында убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Ага парламенттеги 6 фракциядан 12 депутат мүчө болуп кирген. Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги Сох Риштан жолун ачуу тууралуу маселени талкуулай элек. Бул тууралуу 2-июнда вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Мадумаров чегарада чыр-чатактын келип чыгышына биринчи кезекте чегаранын такталбагандыгы жана жайыт суу пайдалануу маселелери себеп болуп жаткандыгын айтып, Сох Риштан жолун ачыш үчүн эки тараптын макулдугу менен катар Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине туура келүү жөнүндө талап бар экендигин айтты. Өзбекстанга таандык Сох району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав. 2013 жылы Кыргыз-Өзбек чегарасындагы жаңжалдан кийин Сох Риштан жолу жабылган. 2019 жылы кыска мөөнөткө ачылып кайра жабылган. Быйыл 31 майда Баткенде Кыргыз-Өзбек чегара тилкесинде чыккан чуудан Кыргызстандын 25 тургуну жабыркаган. Учурда алардын 4-өө ооруканада жатат. Озодлик радиосу жаңжалдан өзбекстандык 16 адам түрдүү жаракат алгандыгын жазды. Өзбекстан муну расмий бышыктай элек. 1-июнда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Сох районунун тургундары менен жолугушкан. Учурда социалдык түйүндөрдө ал ошол жолугушууда Кыргыз бийлиги менен Сох Риштан жолун ачуу тууралуу сүйлөшкөндүгүн айтканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Кечке жуук чоң газетчи Сыймык Жапыкеев ички иштер министрлигине суракка кирип кеткендиги айтылды. Азырынча чыга элек. Ал буга чейин суракка чакырылган эмес эле. Кирип баратып провокацияга алдырбагыла. Бизге карата иштер атайын уюштурулуп жатат. Азыр суракка кирип чыккан соң белгилүү болот. Башкысы биз тараптан мыйзам бузуучулук болгон жок. Чакырык да болгон эмес. Биз чоң газаттын ишин тынчтык жол менен алып барып жатабыз деп айткан видеосун колдоочулары интернетке жүктөштү. Салам алейкум достор. Баары жакшы. Жакшы жаңылыктардан баштасак, Финполиция эме жакшы деп атат, Максат байке айтсаңыз, Балдар молодцы. Жакшы атабы сиз? Финполиция сонун иштеп атат дегенен шай болуп калыптыр уже. Биз дагы ошон үчүн нормальный настроение менен жүрүп калдык. Анан бияка эми Жумалиев жазгандан кийин чакырат да, бул МВДде эч кандай күнөө жок. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча да. Экспертизаны еще биз Аны еще териштиребиз. комплексный дегени бар, комиссионный экспертиза дегени бар. Булар аны менен бүтпөйт. Булар экспертизаны орусча которуп берсе кандай? Ошол.
Ассалаумалейкум. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармаларына келдик. Анан көрө жатабыз, пока билбейбиз. Биринчи жолу кирип баратабыз. Кандай суроолор болот экен, чыккандан айтып берелер. Ата азыр эчке белгисиз. Самое главное, Элдерге айтып бар тынч. Эч провокация калтырбагыла. Эч бирөөңөр кандайдыр мыйзамсыз жолдорго чакыруу тиги болуп калса дагы вообще реагировать этпегиле. Бул бүт провокация, атайын уюштурулуп аткан. Ошону туура кабыл алып койгула. Азыр мына адвокат менен сыймык кирип кетти. Азыр суракка кирип чыгышат, чыгат, угабыз, баарын көрөбүз. Баары мыйзам чегинде. Биз баардыгына буга чейин деле канча айтып келатканбыз, бүт баары мыйзам таласында, мыйзам жолунда болуш керек. Бүгін конституциялық мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча парламенттик комитеттин жыйынында президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда каралды. Жыйында КСДПчы депутат Дастан Бекешов шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүүнү сунуш кылып, саясий партиялардын чыгымдарын азайтуу ниетин билдирсе, депутат Нурбек Сыдыгалиев күрөөнү 10 миллион сомго чейин жогорулатууну сунуш кылды. 14 майдагы сессияда шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан көпчүлүк добуш менен өткөн. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн күрөөнү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтуу жөнүндө сунуш дагы камтылган. Мыйзам долбоору 2019 жылдын 29 октябрынан тартып парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлган. Батырларга таазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Таласта маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Талас элинин атынан мурунку президент Курманбек Бакиевден кечирим сураган жигит боюнча өз пикирлерин билдиришти. Маалымат жыйын кургандардын баары 2010 жылдын 6-7 апрелиндеги окуяларга күбө болгондуктарын, айрымдары ошол күнү балдарын жоготкон энелер экендигин айтышты. Маалымат жыйын курууга себеп социалдык тармактарда өзүн таластыкмын деп тааныштырып, Бакиевден кечирим сурап жаткан Болсунбек Бечекеевден апрель окуясынын катышуучусумун деп кайрылуу жасаган болгон. Ал бала өзүн Болсунбек Бечекеев деп тааныштырып, баарынын атын жамынып кайрылган. Өзү болсо учурда Түркияда жүрөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бийликтен аны бизге алып келүүсүн суранабыз. Чындык эл тарапта болсо биздин алдыбызда балдарын жоготкон энелердин алдында сүйлөсүн келип дешти. Коомдо ушу шейит кеткен балдардын ата-энесинин энелердин атынан сүйлөйт элем. Мына биздин ар кайсы сатылган акмактар ар жерде жүрүп, мына таластык бала чыгып атат. Бул таластын булгу атат бул бала. Бул бала даже революционер эмес экен. Биздин балдарды атып, мына бар жогун тоноп, үйлөр башкаруууда жакшы башкара албай, мынакей элдин баарын эмне кылды Бакиев. Ошо Бакиевден кайра кечирим сураган бала, бул эмне деген акмак бала. Мен суранат элем, ушу баланы биздин астыбызга келип сүйлөп берсин. Ушу жерге келип сүйлөсүн, биздин маңдайыбызга келсин. Эсил ошол катышкан чын болсо, анан кийин бул элдин баары ишене берет мындай сүйлөгөндөргө. Бул акмактар сатылган акмактар. Мына мен айтарым ушул. Келсин биздин маңдайыбызга келип айтып берсин. 2 күндөн бери белгилүү ырчым Малик Аликеев төшөктө жатат. Маданият ишмеринин ден соолугуна бийлик көңүл бурабы деп талкуу жаратып жаткан маалыматка бүгүн Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов көңүл бурду. Ал видео аркылуу Малик Аликеевди өзү менен байланышып, ден соолугунан кабар алды. Алар ырчынын саламаттыгы, жакында өтө турган операциясы жана чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшүшкөн. Министр мырза ырчыны мамлекеттик сыйлыкка көрсөтө тургандыгын белгиледи. Аликеев учурда Таласта жашайт, көп жылдан бери ооруп баса албай төшөктө жатат. 4 жыл мурда бутуна операция жасаткан. Жакында кайрадан операция жасаткандыгы тургандыгы белгилүү. Малик Аликеев менен министрдин видео баарлашуусу WhatsApp аркылуу жүргүзүлүп, ага министрдин орун басары Кайрат Иманалиев дагы катышты.
Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.